Маанилүү окуялар 11 каналында. Депутаттык комиссия балыкчы корумда автожолун курууга өткөн тендерде олуттуу мыйзам бузууларды аныкташты. Окуяга байланыштуу премьер-министр Темир Сариевдин кетери тууралуу имиш-кептер тароодо. Өкмөт башчы жана транспорт министри Аргынбек Малабаевдин тиреши эмне менен аяктайт? Аларда Брюссельде мартта орун алган террордук жардыруулар боюнча жаңы видео ачыкка чыкты. Бельгия полициясы учурда шляпачын адамды издөөдө. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдөн атайын кызмат өкүлдөрү бүгүн Ташкентте чогулушат. Алар терроризм маселесинде алдыңкы талкуу толугураак айтып беребиз. 11 каналында калыңыз. Аты-жөнүм Айгерим Жаныкул. Кутман кечиңиз менен адегенде коомчулукта талкууга түшүп жаткан жол оңдоого байланышкан премьер менен транспорт министринин ортосундагы тирешүүдөн баштасак. Балыкчы корумдуу трассасы жана Бишкектен Манас аэропортуна кеткен жол курулушундагы мыйзам бузуулар боюнча чырдан улам өкмөт башчысы отставкасы каралып жатканы тууралуу айрым маалымат каражаттары жазып чыгышты. Анткени менен өкмөт башчынын басма сөз кызматы бул маалыматты ырастай элек. Эске салсам, балыкчы корумдуу автожолунун курулушундагы мыйзам бузуулар боюнча иликтеген депутаттык комиссия премьер-министр Темир Сариевдин отставкасын талап кылган. Буга чейин транспорт министри Аргынбек Малабаев болсо Сариевдин жеке кызыкчылыгын айынан орун басар аркылуу тендер өткөрүүдө лицензиясы жок кытайлык Longhai компаниясы утканын айтып чыккан. 104 чакырымга созулган балыкчы корумдуу автожолун калыбына келтирүү үчүн бюджеттен 7 миллиардка жакын сом бөлүнгөн. Ал эми Темир Сариев айып коюп жаткан транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаевдин кызматтан алуу боюнча сунушун президентке жолдогону менен президенттин аппараты өкмөттүн бул сунушун укуктук жактан тууралап жөнөтүү үчүн кайра артка кайтарганы айтылууда. Башка жаңылыктардан Бишкекке келген Орусия мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин Евразиялык экономикалык келечек аталышындагы эл аралык экономикалык форумда Москвадагы эмгек мигранттарынын саны өткөн жылдагы салыштырмалуу 2%га көбөйгөнүн билдирди. Ошондой эле кыргызстандык мигранттардын мекенине жөнөткөн акча которууларынын суммасы 1 миллиард 490 миллион экени айтылды. Орус спикеринин пикиринде Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон Кыргызстандын жарым жыл ичинде экспорттук потенциалы жогорулаган. Ошондой эле Нарышкин менен келген Мамдуманын депутаттары энергосектор, айыл чарба багытында кызматташуу боюнча пикир алышты. Алар россиялык ишканалар кыргыз жеринде өстүрүлгөн мөмө жемиштерди импорттоого жана аны кайра иштетүүгө ынтызар экендигин кошумчалады. Дүйнө кабарларына да токтолсом, аларда Бельгия прокуратурасы Брюссельдеги жардырууларды уюштурууга шектүүлөрдүн бири түшүрүлгөн видео материалдарды тапты. Бельгиянын бийлиги кол салгандар 4 болчу деп божомолдошууда, 3 жангечти жардырууда өлгөн, бирөө качып жүрөт. Көзөмөлдөөчү камералардан ачык өңдөгү күрмө, ачык бөгүч түстө көйнөк жана шляпа кийгени көрүнүп турат. Мурдараак прокуратура шляпачан адам аба майдандын залында 2 жангечти менен жүгү бар арабаны түртүп катар баратканы тартылган видеону чыгарган. Прокурорлордун айтымында шектүү аба майдан залынан таң менен 8 чамасында жардыруудан кийин чыккан. Кийин ал Шератон деген отелдин жана Эйвис кире берүүгө компаниясынын машиналарын койгон жайынын жанынан өткөн. 22 мартта Брюссельдеги аба майдандагы жана Мальбек метро бекетиндеги жардырууларда 35 киши өлүп, 300 киши жаракат алган. Жоопкерчиликти болсо ислам мамлекети экстремисттик деп алган. Ошол эле маалда Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун атайын кызматынын мүчөлөрү жангичтер тарабынан ишке ашып жаткан террордук чабуулду токтотуу боюнча маселени жыйында талкууламай болушту. Маалым болгондой, эл аралык террордук уюмдар тарабынан келип жаткан коркунучтарды алдын алуу талкууланат. 1996 жылы түзүлгөн Шанхай кызматташтык уюмунун негизги максаттары ыраттуулук менен коопсуздуктун күчтөндүрүлүүсү, терроризм, бөлүүчүлүк жана баңгизатка каршы күрөшүү менен экономикалык кызматташтык, энергетика өнөктөштүгү өңдүү багыттарда иш алып барат. Шанхай кызматташтык уюмуна Индия, Иран, Монголия жана Пакистан байкоочу өлкө катары орун алууда. Жаңылыктарды улантабыз, берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө. Ашхабад лидери өлкөгө жаңы эреже киргизди. Эми түркмөн эли таң эрте көнүгүүлөрдү жасамайын ишке жөнөшпөйт. Ал эми чыры бүтпөгөн Карабах боюнча Орусия ортомчулукка түштү. Кылымдар бою тирешип келе жаткан армян азер элинин мамилеси туурасында серепчи болуу менен болгон маекти өткөрүп жибербеңиз. Ошондой эле Бишкекте ачык асман алдында джаз музыкалары жаңырат. Адатта айланган эл аралык фестивалга бир топ мамлекеттин өкүлдөрү келишти. Кененирээк алдыда.
Түркменстандагы кабарлардан аталган мамлекеттин башчысы Гурбангулы Бердимухамедов ден соолукту чыңдоого багытталган 1 айлык жарыялады. Ага ылайык 30 күн ичинде бала бакчадан баштап чиновниктерге чейин дене тарбия көнүгүүлөрү жасалышы керек. Маалыматтарга караганда жарыяланган акция аркылуу түркмөн башы улуттун ден соолугуна кам көрүүгө көңүл бурдурууну көздөйт. Интернетте мекеме кызматкерлеринин ар кандай көнүгүүлөр жасап жатканы көрсөтүлгөн видео талкуу жаратпай койгон жок. Социалдык түйүн колдонуучулары мындай жаңы эрежени пиар деп баглашса, башкалары акция менен ден соолукту бекемдөө аздык кылаарын жазышкандар да болууда. Эми жарым кылымдан бери чыры бүтпөгөн Карабах темасына кайрылабыз. Орусия Минск келишиминин алкагында Карабах чырын жөндөдө ортомчу катары кала берет. Мындай билдирүүнү премьер-министр Дмитрий Медведев Ереванда армян кесиптеши менен Овик Абрамян менен болгон жолугушууда белгиледи. Орус өкмөт башчысы эки элдин элдешүүсү дипломатиялык жол менен ишке ашышы керектигин айтты. Мындан мурдараак Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Карабахтагы жагдай боюнча тараптар сүйлөшүүгө дайыр экендигин билдирген. Карабах чырынын тарыхы жана буга чейинки ишке ашпай келген макулдашуулар арасында кийинки сюжет. Тоолуу Карабахтагы чыр-чатак. Карабах Кавказдын түштүк-чыгышында жайгашкан. Калкы 145 000 киши, аймагы 11 500 чарчы километрди түзөт. 19-кылымга чейин Карабах Армениянын составында болгон. 19-кылымдын башында ал Орусиян империясынын бир бөлүгүнө кирди. 1918-жылы аймак Азербайджан Демократиялык Республикасына кирсе, аймакта жашаган армяндар 1-конгрессинде өз алдынча башкаруу жана саясий бирдигин жарыялаган. 1920-жылы армян Азербайджан чыр-чатагын токтотуу үчүн СССР өкмөтү Азербайджандын аймагын бириктирген. Чыр хронологиясы. 1988-жылы Тоолуу Карабах облусунун эл депутаттарынын сессиясы 20 февралда Азербайджан жана армяндардын жогорку кеңешинде, ошондой эле СССРдин жогорку кеңешине кайрылып, Карабахтагы Арменияга кирүүсүн суранган. Ушул эле жылдын 14-июнунда Армениянын жогорку кеңеши Карабахтын Арменияга кирүүсүнө макулдугун берди. Мындан 3 күн өткөндөн соң Азербайджандын жогорку кеңеште Карабахтын Армениясына кирүүсүнө каршы чыгат. 1988-жылы 1-декабрь күнү Армения Тоолуу Карабахтагы өзүнө мүчө кылып алгандан соң Карабахтагы армян жана азербайджандардын ортосунда кагылышуу башталган. 1991-жылдын 28 августунда Азербайджан өзүнүн көз карандысыздыгын жарыялайт. 23 ноябрь Азербайджан Карабахтын автономдуу макамын жокко чыгарат. Жылдын 10 декабрында Тоолуу Карабахта көз карандысыздык боюнча референдум өттү. 1992 жылдын январь айында Армения жана Азербайджан ортосундагы аскердик кагылышуулардын жыйынтыгында Карабах өзүнүн жерин коргоп алды. 5 май 1994 жыл КМШ өлкөлөрүнүн кызматташтыгы менен согушту токтотуу боюнча Бишкек протоколго кол койду. 1991 жылдан 94 жылга чейинки куралдуу чыр-чатакка каза болгондордун саны 25-30 миңге жеткен. Качкындар. Азербайджандан качкан армениялыктар 390 000 киши. Армениядан Азербайджанга качкандардын саны 360 000 адам. Карабах жаңжалы туурасында кебизде легендарлуу парламент спикери Медеткан Шеримкулов менен баарлашабыз. Куш келипсиз биздин студияга. Медеткан мырза, айтсаңыз, биринчи эле суроо, ок атышууну токтотуу келишими кимдин демилгеси менен ишке ашкан? Негизи протоколду иштеп чыгууда негизги ролду кимдер ойногон? Деги эле ушул жараяндын уюштуруучусу ким болду эле? 1993 жылы ал кезде мен Кыргыз парламентинин төрагасы болуп иштеп тургам. Ошол мезгилдеги Кыргыз Республикасынын парламенти тарыхка легендарлуу парламент деген ат менен кирди. 1993 жылы менин инициативам боюнча эл аралык парламенттик ассамблеянын атынан комиссия түзүлүп, тынчтык орнотуу, Карабах зонасында тынчтык орнотуу боюнча деген тынчтык группасы түзүлүп, менин инициативам менен ошол группаны башкарган мен болдум. 2 жыл катары Армения, Азербайджан, Карабах зоналарында бир нече жолу болуп, ошол республикалардын жетекчилери менен жана эл менен, депутаттары менен, парламент менен жолугушуп жүрүп, акырында 1994 жылдын 4 майында Бишкекте, Кыргыз парламентинде ошол Армениянын, Азербайджандын парламенттеринин жетекчилери жана Карабах автономный республикасынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен Россиянын, Казакстандын, Тажикстандын, Белоруссиянын жана Кыргыз парламентинин
өкүлдөрү катышуу менен бир ошо Бишкек токтомуна кол койгон болчубуз. Бишкек токтомуна чейин Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук комитетинин 4 жолку резолюциясы болгон. Ошол Карабах зонасындагы согушту токтотуу боюнча. Бирок ал резолюциялар ишке ашкан эмес болчу. Бишкек протоколунун негизинде 1994 жылдын 9 майынан баштап Карабах зонасында согуш токтотулду. Андан бери мына 22 жыл болуп отурат. Негизи келишимге кол койдурууда ошол убактагы Кыргызстан жетекчилиги кандай роль ойногон эле? Протоколду түзүүгө жана кол койдурууга кимдер катышкан? Мен ушул жерден эми скромный болбой эле айтып коеюн. Бул группа менин инициативам менен түзүлгөн. Жетекчиси мен болгом. Конокторду чакырып Бишкекте ошол жолугушууну өткөрүп, протоколго кол койдуруу менин инициативам болгон. Ал эми эң чечүүчү ролду Кыргыз парламенти, тарыхка легендарлуу парламент деп ат менен кирген легендарлуу парламенттин чоң эмгектеринин бири эл аралык иштер боюнча мына ошо Карабахтагы согушту токтотуу деп эсептейм. Кыргыз парламентинин ошол мезгилдеги эмгеги өтө зор. Мына эл аралык мамилелер боюнча ошо Карабах маселеси, Тажикстандагы маселелерди токтотууда легендарлуу парламенттин ролу өтө жогору болгон. Жогоруда өзүңүз айтып кеткендей, эмнеге Тоолуу Карабахтагы ок атышууну токтотуу келишимине 94-жылы дал ушул Бишкекте кол коюлду эле. 94-жылдын 5 майында кол койгондугунун себеби биз 1993 жылдын 5 майында эгемендүү Кыргыз Республикасынын 1-конституциясын кабыл алдык. Мен конокторду чакырып 4 майда баштаганыбыз 4-5 майда 2 күн иштеп 5 майда ошол Кыргыз Республикасынын конституциянын 1 жылдык майрамына төп келдирип туруп, ошол күнгө ушул протоколго кол койдуралык деген аракет менен, тилек менен элибиздин ошонун ичинде Кыргыз Республикасынын жетекчилеринин, Кыргыз парламентинин кадыр баркы дагы золобосу дагы өссүн, дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлсүн деген ой менен мен ошол май айынын 4-5 числолоруна койгон болчумун. Карабахта кайрадан жанданган соңку тирешүүлөр эмне себеп болду дейсиз? Карабахтагы абал канчалык туруктуу, анан деги аймактын келечегине кандай прогноз берет элеңиз? Карабах проблемасы бул бүгүн же кечээ күнү чыккан проблема эмес. Мунун тарыхы өтө узак. Чындыгын айтканда 10-100 жыл эмес, миңдеген жылдардан бери ушул Карабах зонасы улам бир элдин, бир бийликтин, бир мамлекеттин катарына өтүп келе жаткан бир ушундай жакшынакай адамдын көзү түшө турган сулуу зонада. Ал эми апрель айынын жакынкы күндөрдө, мына ушу апрель айынын башынан баштап Карабах зонасында кайра согуштун башталышынын себеби мен мындай деп эсептер элем. Бишкек токтомуна кол коюлгандан бери 22 жыл өттү. Ошол согуш токтотулган боюнча баягы заморозка сыяктуу болуп гана токтоп калды дагы башка маселелери, саясий маселелери, социалдык маселелери, экономик маселелери чечилбей келе жатат. Бул жагына мен ойлор элем. Россиядагы жана башка мамлекеттер дагы ушул Карабах маселесине жакшы көңүл бурбай койду деп айтылам бүгүн. Себеби 22 жылдын ичинде согуш токтоткондон кийинки башка этаптарына өтүү менен ушул маселени чечип койгонго аракеттер эгерде чындап эле жакшы жүргөндө, менимче бул маселе бүгүнкүдөй согушка чыкмак эмес. Согушка чыккандыгынын себеби маселелердин көп жылдардан бери чечилбей келе жаткандыгы. Ары дагы жылбай, бери дагы жылбай келе жаткандыгы. Ал эми перспективасы кандай болот? Перспективасы мен ойлойм, жакынкы күндөрдүн ичинде Армениядагы, Азербайжандагы бул согуштун перспективасы жок экенин, Карабах проблемасын согуш жолу менен чечүү мүмкүн эмес экендигин туура түшүнүшөт, билишет. Ошондуктан мына башка өлкөлөрдүн, ошонун ичинде Россиянын дагы келишүүсү менен согушту адамдардын өлүмгө алып келген, кан төгүлгөн кесепеттердин баары токтоп, анан дагы эле болсо кайра эле баягы сүйлөшүүлөр процессине өтөт деп ойлойм. Айта кетип турган бир сөз, Карабах проблемасында Кыргыз Республикасынын жетекчилеринин
Кыргыз парламентинин ролу өтө жогору. Бул тарыхта калган нерсе. Ошондуктан мен бүгүн ушул сүйлөшүүдөн маектен пайдаланып, Кыргыз Республикасынын президентине, Кыргыз Республикасынын парламентине, Кыргызстандын коомчулугуна кайрылып айта кетер элем. Арменияга да, армян элине дагы, Азербайжан элине дагы, алардын ал мамлекеттердин жетекчилерине дагы Кыргыз Республикасынын кыргыздардын ролу өтө жогору. Бизге алар өтө сый мамиле менен карашат. Ошондуктан биз ушул мүмкүнчүлүгүбүздү пайдаланып, Карабахтагы согушту мындан ары дагы өсүп кетпешине, мындан ары дагы жанып, мындан ары дагы күчөп кетпесине жол бербөөгө аракет кылууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ойлойм. Биз ошол мүмкүнчүлүгүбүздү колдонсок, дүйнөлүк коомчулук бизди туура түшүнөт деп ойлойм. Рахмат сизге. Көптөгөн жылдардан бери чекит коюлбай келе жаткан Карабахтын тарыхы туурасында легендарлуу парламент спикери Медеткан Шеримкулов менен маектештик. Берүүбүздүн соңунда адатта айланган эл аралык джаз фестивали тууралуу азын-аулак кеп сала кетели. Джаз Бишкек 2016 фестивалынын алкагында 8 апрелде ачык асман алдында Курманжан Датка эстелигинин жанында 2 күнгө улана турган концерт өткөрүлүп жатат. Бул джаз фестивалына 8 мамлекеттен келген 11 топ катышат. Алар КМШ Германия, Италия, Австрия, Швейцария, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан мамлекеттери. Мындан сырткары фестиваль учурунда чет элдик музыканттардын мастер-класс, лекциялары дагы өткөрүлөт экен. 11 каналында бүгүнкү жаңылыктар мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.